басқаныңда қандай болот? Баса албайм. Баса албайдан ошо болду. Отуруп калып чарчап. Ордуңан жала албайсыңбы? Жок. Колдун жардам менен гана турат, өз алдынча тура албайт. Анан көпкө чейин да басып бара албайт да. Ушинтип мектепке да ушинтип алып барып калды. Ушул кызым аябай мындай Оор бул кызыңызбы? оор да, анан өзү да өнөрү дагы жакшы, бардык жагынан бар. Баскан тургандан кыйналып, ушул көп нерседен калып калтат. Бекерле жашым өтүп кетти, чоңоюп кеттим. Эми ичимен өкүнөм. Майрамдарга катышкым келет. Бийлеп, ырдап дегендей. Жаңы жыл, башка майрамдарда эмеде спорт залда майрам тособуз да. Ошондо мен майрам деле көрбөйм. Спорт залга эч ким алып киргиси келбейт. Мен өкүндүргөнү ушул балдарым кыйналгандыгына болот. Бардын балалык доору кыйынчылыкты өтөт, ошондусу мени өкүндүрөт. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, арбаңыздар. Бүгүн биз Жалал Абад областынын Ноокен районуна караштуу Шайдан айыл өкмөтүнө мына жаңы 2023 жылдын январь айынын 3-күнүндө ушул үйгө келип турабыз. Урматтуу жалпы биздин Ак Ниет Аманат YouTube каналынын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар, жалпы жүрөгүм мээримге толгон айкөл мекендештерим. Бүгүн сиздерге өтө ойго сала турган, жүрөгүңүздөрдү ордунан жылдыра турган, болуп көрбөгөндөгүдөй момундай оор тагдырды болгону кинодон гана көрүшүңүздөр мүмкүн. Бирок биз арабызда жүргөн ушундай кыйналып бир үйдө бир нече мүмкүнчүлүгү чектелген бир туугандарыбыз жашап атканын угуп, көрүп, бирок жетелек замат эле жүрөгүбүздө бир башкача сезим пайда болду. Урматтуу мекендештер, сөзүмдү кыскартайын. Биз азыр дароо жайынан көрөлү, жайынан сүйлөшөлү, жайынан ушул бейтаптарды, азыркы каармандарды, мүмкүнчүлүгү чектелген бир үйдө 5 инвалид, урматтуу мекендештер, эч кимдин башына мындай сыноону салбасын. Бирок ушул видеону жөн эле көрүп өткөрө бербеңиздер деп суранар элем. Жөн эле ушул видеону башын көрүп аягына чейин көрбөй койбоңуздар дейт элем. Жүрөгүңүздөрдү болушунча кенен коюп, ушул видеону көрүп, жана башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Анткени ушундай бир чүрпөдөй болгон, кичинекей бир Кыргызстандын келечектери, жашоого болгон үмүтү өтө чоң наристелердин бир үмүтүнө үмүт кошуп, жашоосуна жашоо кошуп, ушул ден соолуктарына себепкер болуп калайлы деп мен сиздерге чакырар элем. Жүрүңүздөр, анда эмесе кошо кирели. Бул үйдө бардык бир туугандарыбыз күйтүп атышат. Мен бир нерсени айтып кетейин. Кудай өзү кечирсин. 1 жылдан бери бул үй бүлө бизди зарылап күйтүп атышкан. Көптөн бери кайрылып атышкан. Азыр бардыгыбыз кошо көрөлү. Бул жакка киреткенбиздер. Саламатсыздарбы? Ушул жакка кире беребизби? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Тынчсыздарбы? Эй, кичинекей козу, салам алейкум. Кандайсыздар же? Жакшысыздарбы? Эшикти жаап коюшум керек. Саламатсыздарбы? Урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, бизди күтүп аткан жаш кичинекей наристелер мына ушул бир туугандарыбыз. Жүр. Козу, кел, мындайраак отурабыз, Урматтуу мекендештер, мен жогоруда айтып өткөн үй бүлө мына ушул астыбызда турган үй бүлө. Эчке саламатсызбы? Биринчиден жалпы эли журтубуз менен амандашып, жана таанышып, үй бүлөңүздү тааныштырып койсоңуз, канча балаңыз бар? Негизи эле
бизге көптөн бери ушундай өзүңүздүн дагы кайрылууңуз, жакындарыңыздын кайрылуусу дагы келип түшүп турган, бирок убагында, учурунда жетишип келе албаганыбыз үчүн кечирим сурайм. Кудайым бүгүн буйруган экен, бүгүн келип турабыз. Азыркы учурда балдарыңыздын абалы кандай эжеке? Баскан турганда кыйналып да балдарымчы. Мен өзү ушул 5 баланын энесимин. 4 кыз, 1 уулум бар да. Аны ошол кыздарым, 2 кызым оорураак болуп атат да азыркы учурдачы. Анан 1 балам, 1 кызым анда деле бар, бирок алардыкы кичине устагы жеңилирээк, Кудайга шүгүр. Аны ушул бизге дагы канча эртерээк лечениясы болсо ушунча жакшы болот эле балдарымачы. Негизи бул балдар эмнеден улам ушул ооруга чалдыгышты? Балдарым жакшынакай эле басып жүргөн башында. Анан ушул улам ушинтип баскандан кыйналып калдым. Мен ушул 2 кызым айрыкча басылып да көрсөм болот азыр. Өз алдынча баса албай калды да. Мындай айткандачы, мындай мен жардам менен басат. Анан көпкө басып бара албайт, чарчап отуруп калат. Анан бел дагы ошо белим ооруп калат, бутум чарчайт, апа баса албайм деп ушуну айтып атат азыр балдарымчы. Анан Бишкекке барып, Сабырбек Жумабековке барганда жүлүндөн экен деди. Анан кийин биз жактан келип, Өзбекстанга дагы көрсөтүп келдим. Ал жакта миопатия деген диагноз койду. Анан кагаз рентген эме кагаздары бар, жок бар, анализдери бар. Анан ал эмесинде сколиоз деген дагы эмеси бар болду, диагнозчу. Общий эме ушундай болуп атат да азыркы учурда. Булардын анализдери ушундай. Негизи жаштайынан эле ушундай болуп атабы? Генден бекем? Анын генден экенин деле мен билбейт экенмин. Эме менин жолдошум айтат. Жолдошум чоң энеси чоң атасынын колунда чоңойгон да. Ата энеси ажырашып кетишкен. Эки жака жашайт экөө. Анан ушул айтат. Мен кичинекейимде эс тартып калганда мени көрсөткөндө мен жамбашыгым тайып калган экен, ушунан экен деп айткан. Деп өзү ошону айтат. Анан өзү деле мындай кичинекейинен тубаса эмесин билбейт. Ал төрөгөн апасынан сураганыбызда ал айтты, мен жакшынакай төрөгөм сени, бардык жагыңдан мындай жакшынакай болгон, колу бутуң, эмең деле жакшынакай деп ушуну айтат да. Анан ошого эми бир Кудай Аллах билет экен кандай экен. Ошо өзүн дагы эме кылтам. Кандайсыңар? Силердин атыңар ким? Эң чоң сенсиңби? Ооба. Канчадасың? 16 жаштамын. 16-га чыктыңбы? Атыңар ким? Атым Бибинур. Сенден кийинкиси ким? Сенби? Канчадасың? 10 жаштамын. 10-га чыктыңбы? Атың ким сен? Бинура. Бинура, сеникичи? 8-ге чыктым. 8-га чыктыңбы? Атың? Элайнур. Элайнур. Булар мектепте окушабы? Мектепте окушат. Бардыгы 4 мектепте окушат балдарым. Мектепте да аябай жакшы окуйт да, активдүү, аракетчил, аябай мындай бардык нерсенин өзүнүн убагында аткарганга аракет кылган, жакшы окуган балдар да. Өздөрүнүн таланттары бар. Тогуз коргол боюнча, сүрөт боюнча, мындай тигүү боюнча дагы мындай жакшы да, колунан келет да бардыгычы. Ушул балдар. Бала менен сыналасың экен. Мордап ушул болот экен. Мен түнкүн ойлогонум ушул балдарым болуп калды. Ушулар өз алдынча аракет кылса, өздөрү басып кетсе, бирөөгө көз каранды болбосо экен деген чоң үмүтүм бар эми. Кудайым өзү ошого жеткирсин. Бул кичинекей ден соолугу жакшы элеби? Азыр жакшы абалы. Бизде эле апам айтчат, ушул кичинекей малыңа да ушундай жакшы баскансыңар деп. Анан кийин эле ушинтип эме болуп калдыңар дейишет көбүнчө. Сен мектепте окуйсуңбу? Ооба, мектепте окуйм. 9-класста окуйм. Мектепке кандай барып келесиң? Мектепке өзүм басып барып келе албайм. Атам машина менен алып барып, бешиктин баягы мектептин тепкичине чейин алып барып коет, нарагына классташтарым алып кирип кетишет. Кийин сабак бүткөндөн кийин кайрап чыгып коюшат. Тепкичтен секин түшүп, атам келет, машинага чыгып кайра үйгө кайтып келем. Классташтарың көп эле жардам берет экен да анда. Ооба, жардам беришет. Мындай намыска тийип, жаман сөздөр сүйлөгөндөр болобу? Жок. Андай сүйлөшпөйт, классташтарым жакшы бардыгы.
Мени жакшы көрүшөт. Кичинекей класстар ушундай. класстарда бар болот экен. Кичинекей класстар арыңтип жылдыңда багы. Анча-мынча адамдан сөз. 5 класстагылар. Эми алар кичинекей да 2-3 мында түшүнүшпөйт. Ошондо бизди туура мындай деп эме кылышат кичине жылдыңда. Ошондойдо кандай сенде сезим болот? Мен деле чирак болсом деп эме кылам. Эми ичимен өкүнөм. Кичинекей үкөлөрүң да мектепте окуйбу? Ооба, мектепте окушат булар да. Менден кийинки укам Атали Нур 7-класста окуйт. Ал дагы ошентори. Ал мектепке барып келет. Кандай десем, 40 же 50% мындай 5 китеп көтөрүп, мектепке барып келет да, мектепти көргөн болсоңор керек. Айыл башында. Ал деле кыйналат да. Ал деле кыйналат, мияка болуп басат ал дагы. Ал дагы мурун анча жакшы эме болчу. Кыйын жакшы басчу элем, мен деле жакшы басчу элем. Бара-бара жаш өткөн сайын орлошуп кеттибиз. Бул үй бүлө эмне кандай орун айтып атат деп сиздер азыр балким түшүнбөшүңүздөр мүмкүн, балким толук мындай көрбөгөндөн кийин жакшынакай эле отурат го дешиңиздер мүмкүн. Мага алгач ушу кайрылуу түшкөндө, булардын видеолору келгенде мен ушундай бир башкача бир сезимдер болгон да. Кыргызстанда ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген болгонду дагы бир үйдө 4-өө 5-өө ушундай бир туугандар бар экен да деп аябай бир башкача абал болгон да. Кудайдан сурандык элек, ушул бир туугандарыбызга себепкер кылсаң экен Кудайым. Ушул бир туугандардын жакшы болуп кетишине Аллах Таалам биздин фондду жана бизди себепкер кылса экен деп ушундай дуалар болду эле. Шүгүрлөр болсун, мына бүгүн келип астыңыздарга бул бир туугандарыбызды бөлүшүп турабыз. Анан мен кече күнү Индияга барганда бул бир туугандарыбыздын толук ошол видеолорун, анализдерин ал жакта врачтарга көргөзгөнбүз. Так эле ушундай болгон кичинекей кыз оштон операция болуп, азыр жакшы болуп, кайра Кыргызстанга кайтты. Бүгүнкү учурда ден соолугу Кудайга шүгүр. Мына ушул 4 бир тууган дагы ушул Индияда азыр больницага анализдери көргөзүлүп, анан сүйлөшүү жолу болуп атат. Негизгиси ушул каражат маселеси толугу менен чогулуп калса эле алып барып ушул операция жасатып келерлик деген ушундай аракет болуп турат. Андан сырткары аябай бул бир туугандарыбызга Кудай берди да, жеңилдик аябай жакшы. Анткени ушундай германский фонд бар. Ошол германский фонд Индияда ким ошол жаш балдар операция болсо, ошол операция болгон бейтаптын кайсыл больницада болсо, ошол больницага $5,000 $10,000 чейин каражат которуп беришет. Ошондо операциясы ошол канча которсо ошончо минус болот да. Мына ушул бир туугандарыбызга дагы бүгүнкү күндө ушундай каражат жардам берүүгө алар мындай айтканда убадасын беришип даяр турушат. Бирок калган каражаттын чогултуп эле ушу Индияга жеткирип алсак, анан негизгиси ушул операция ийгиликтүү өтсө жакшы болор эле деген ушундай ниетибиз. Биз азыр сиздер менен бул бир туугандарыбыздын мен арга жок кандай оору менен алышып келатат, абалы кандай, жашоо турмушта кандай, жай турмуш кандай өтөт, мына ушул нерсени азыр мындай көз алдыбызда көрөбүз. Анан бир өзүңүздөр бир жыйынтык чыгарасыздар деген ойдомун. Туалетке чейин, тазалыкка чейин өздөрү басып бара албайт, отуруп калды. Мындай туруп баса албай калды да балдарчы. Отуруп басат, ушу бар 3 тең. 3 эмес 2. Кыздарым. 2 отуруп, уже кийинкилер да ошого эме болуп баратабы? Ошого эме болуп баратат, мына кийинкилер дагы, мына балдарым 2 бала кыйналып калат булар деле. Ошол учурда эми жаратканым деле ушул дартты көтөргөн адамга берет окшойт деп ойлойм. Мен ушунчалык жолдошум экөөбүз тең мындай балага жакын экенбиз. Ушул дартты көтөрүп экөөбүз бир да ошол балдарды уруп, согуп, мындай катуу сүйлөгөн адам эмеспиз да. Аны ошонусунан бизге берди деп дагы эметебиз. Эми бул жагына эми шупасын дагы кошо берген болсун. Негизи бул колун жардам менен гана туратпы? Колун жардам менен гана турат, өз алдынча тура албайт. Анан көпкө чейин дагы басып бара албайт да. Ушинтип мектепке дагы ушинтип алып барып калды.
Ушул кызым аябай мындай оор бул кызыңыз бул. оор да, анан өзү да өнөрү дагы жакшы, бардык жагынан бар. Баскан турганда кыйналып, ул көп нерседен калып калтат. Бул деле Олимпиадага баргысы келет. Сен өзүң тура аласыңбы? Ооба. Өзүң турган аракет кыла аласыңбы? Ооба. Туруп көрсөң болобу? Басканыңда кандай болот? Баса албайм. Баса албайт да, ошол болду. Отуруп калып чарчап. Ордуңан жыла албайсыңбы? Жок. Канчага чыктың сен? 10го. Кичинекейиңден бери эле ушундайбы? Жок. 2-классыман болуп калды. Карантинден кийин. Мектепке барып турасың? Ооба, атам апарат мени дагы. Сен дагы? Ооба. Классташтарың баары деле басып жүрүшөбү? Ооба. Ошолордой басып кетсем деп мындай кыялданасың? Ооба. Эгер басып кетсең эмне кыласың? Мен дагы өзүм мектепке барып келем. Мындай отуруп турганда көп эле кыйналасың? Отурганда кыйналбайм анча деле, туруп отурганда бирок анча баса албайм да. Узакка. Көбүнчө эмнени ойлоносуң? Өзүм деле тың болуп кетсем дейм. Өзүң басып деп. Ооба. Азыр да бир баскан аракет кылып көрөлчү, кана туруп. Бул бир гана жанында бир кишинин жардамы менен басабы эжеке? Шашпай бастырсаңыз. Ушу жанында жардам менен басат да, өз алдынча баса албайт көп. Кыйналып калат да. Баскандан. Отуруп коюңуз болот. Мектепке эч сабагын калтырбай эле барасыңбы? Кээ бирде барбай калам, бирок көбүнчө барам. Алар шылдыңдабайт, бирок бир бала бар да, ошо мурдасы шылдыңдачу эле. Не деп? Калатып басат экен дейт эле да. Чоңойгондо ким болгуң келет? Дизайнер болгум келет, дизайнер. Азыр эмнелер жасай аласың? Азыр кийим тиге алам, шапка токуй алам. Сүрөт тартам көп. Сүрөттөн, тоз корголдон катышып жүрөм сынактарга. Элайнур. Элайнурбу? Сен канчада окуйсуң? 3-класста. 3-төбү? Эжең болот экен бул, Сен канчада окуйм дедиң? 4. 4-төбү? Мектеп алыспы, жакынбы? Жакын эле. Жакын эле. Эжекелериңер кандай сабак берет силерге? Жакшы эле. Карашабы? Сен кандай басышың кандай сеники? Меники жакшы. Өзүң ордуңан тура аласыңбы? Бияк өзү туруп басат. Чарчап калат. Сен деле бир жыл мурда, канча жыл мурда басат элең сен? 0-класс менен 1-классында өзүм барып келет элем мектепке. Басып? Ооба. Кийин ушундай болуп калдыбы? Кийин 1-класстан кийин карантинден кийин ушинтип калдым. Силер дагы ушундай сиңдиңдейби? Мен дагы ушундай сиңдимдей. Менден эки укам, бул сиңдимдей. Экөөбүздүн абалыбыз оорураак, ал экөө кичине акпай айткандай 40-50% жакшы өздөрү мектепке барып келди. Башталып келатат экен да. Мурда силер деле булардай белеңер? 2 жыл, 3 жыл мурун мен деле өзүм мектепке барып келчү элем. 2-3 китеп салып алып. Кийин ушундай болуп калдыбы? Кийин багы карантинде эле үйдөн чыкпай, мектепке барбай,
bir tempke düşüp kaldık da mektepke barıp hani tınbay mınday barıp basıp gelip aligi hem ol kalganlik takıyla gönüp keyin bay eşke çıkıp kişiden ar beri basayık desek daha bayağı men maşina menen gelişip girgile içkeri girgile çıkpagıla dep anay karantinde eşkimde eşke çıgarbay şöntüp anday online sabak bolup kalıp saat kar otura verip anday basbay az basıp şunday olup kaldık da. Özün tura alasın mı? Özüm tura alam. Turup kör özünçü. Orduңардан takır boldu жылалбайсыңарбы? Men жылам. Başka baldарды görgöndө men деле баскым келет. Мектепке өзүм басып барып келсем, өзүм жүрсөм, классташтарым айтса сага маза деп, машинада келип, машинада кетесиң деп. Аларга айткан оңой да. Кана мен деле жакшы басып калсам, машинага чыкпайт элем. Өзүм мектепке басып барып келгенди калайм мен деле. Бардык окуучулар сонун басышат. Биз кыйналып мектепке кирип барабыз. Классташтарым көлшөрүшүнтүп баспайын деп, атам дайым эрте апарып коң дейм. Эрте кирип биринчи отуруп алайын дейм. Бардык окуучулар кеткенден кийин кетебиз биз. Мен өзүм басып калгандай айланам. Жок дегенде ошо эле басып калсам деп. Өзүм мектепке барып келсем деп. Биз эч жакка барбайбыз, үйдө гана отурабыз. Үйдөн мектепке, мектептен кайра үйгө кайтып келебиз. Майрамдарға катышкым келет, бийлеп, ырдап дегендей. Жаңы жыл, башка майрамдарда эмеде спорт залда майрам тособуз да. Ошондо мен майрам деле көрбөйм. Мектепке деле барбайм. Ал күн окуу болбойт да. Спорт залга эч ким алып киргиси келбейт. Жакшы болуп калсам ушу майрамдарга деле катышкым келет. Басып кеткенден кийинки эң чоң кыялыңар кандай? Окуу, эң чоң кыялым окуу. Эми 2 жылдан кийин окууну бүтөм. Окууну бүткөндөн кийин котормочулукка тапшырам, англис тил сабагынан. Котормочу болом, программист болом. 2 эмеге тапшырам окууга. Ушу жакшы болуп кеткенден кийинки эмеси окуушу. Эң чоң кыялым. Ошо окуу багындай өзүм эптеп, багып кетейин деп. Апам деле биз менен түбөлүккө калбайт да. Өзүбүз чоңойгондон кийин өзүбүз эптешибиз керек. Ошого жакшы болуп кеткенден кийин жакшы окуп, жакшы жерлерде иштеп, Балдарыңыздын абалын жана жашоо болгон үмүтүн көрүп алып, бир башкача бир ааламга барып келгендей эле болдум да мен. Мындай ичимден ушундай бир сыздап турам да, болгондо да бир күнөөсү жок, жап-жаш кичинекей наристикелер ушундай кыйынчылык тагдырда жашап атканын көрүп алып, аттиң эмнеге ушуларга ушундай оор сыноо салды экен. Бирок өзүңүз айткандагыдай, булардын таштап койбостон ата-энеси ушундай ушу күнгө чейин азыр айтып атпайбы? Окуучулар келгенге чейин сабакка кирип кетип, окуучулар кеткенден кийин кайра сабактан кетем депчи. Жаш баланын намысы, уялуусу, бирок ошону дагы четке коюп, жашоо менен күрөшүп аткандыгы бир өзгөчө бир баягындай эме берет да. Негизи эле балдарыңызга каралашып, эң оор кыйынчылыктар кандай күндөр болот эже? Ошол эң оор күндөр менде ушул. Мен түнкүн ойлогонум бассам турсам, ушул балдарым басып кетсе экен, өз алдынча көз каранды болбой калса экен деген ой тилек менен гана жашайм. Энеге ошо гана керек го азыр. Эми буларды жуунтуруп, кирин жуамын, нан бардыгын мен өзүм мойнумда да, тамак аш. Анан буларды мектепке чогуу алып барамын, анан кайра чогуу алып келемин. Анан сабактарын да каралашам, балдарымчы чогуу отурганда. Анан булар сабакка аябай мындай өздөрү илимге умтулган кыздар да, балдарымчы. Мектептен келгенде эле ушул мына кичинекей кызым чай ичпей туруп,
күндөрүн көрсөтүп мага апа мунаны кылышып коюң, апа аткарышып коюңчу деп ушундай кармап турат. Чай ич кызым десем, чайдан ичейин чаппа деп турат да. Ошого мен ушулар дагы ошо дени соо балдардай болуп кетсе экен, анан ошо өздөрү умтулгандай бир жакшы өнөрдүн, кесиптин ээлери болуп кетсе экен деген ой меники. Мындай балдарды багуу оңой эмес. Эми ал башына түшкөн адам билет. Бирок мен эч кимге эч кандай жамандык каалабайм. Эч кимдин башына мындай күн түшпөсүн, салбасын. Эч бир эне ушул балам деп оорулуу бала үчүн сыздабасын. Көп апаларды көрдүм да. Мындай ден соолугу жапшашынакай эле балдарын балдар үйүнө таштап койгон ата-энелерди көрдүм да. Сиз ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген бир үйдө 5 баланы караш мындай төртөө кыйынчылык жаратпайбы? Анан кээде өкүнүү мындай эме болбойбу сизде? Мен да андай балдар үйүнө таштап коюн деген ой такыр ойума келген эмес. Эми бул да мага ошо Кудайым берген перзенттер, булар мага Аллах эмес, анан мунун дагы суроо жооптору болот да акыретте. Анан буга дагы жакшылык күндөр дагы кайра келсе керек деген чоң үмүт менен жашайм мен. Мен өкүндүргөнү ушул балдарым кыйналганда гана болуп атат. Булардын балалык доору кыйынчылыкта өтүп атат, ушунусу мени өкүндүрөт. Илоңуз эжеке, биз баардыгын түшүнүп турабыз. Бирок биздин Кыргызстаныбыздагы Кыргызстан эли ушундай бир башкача эл. Анткени канчалаган адамдардын ден соолугуна себепкер болуп, өмүрүнө өмүр улап келатышат. Буюрса, мен ишенем, ар бир көрүүчү сиздин бул балдарыңызды көрүп туруп таштап койбойт буюрса. Анан чындыгында балдарыңыздын акыл эсине мен аябай баа бердим да. Мен ойлогом, бул баса албаган менен акыл эси дагы бир башкача болсо керек десем, акыл эси ден соолугу бүтүн балдардан дагы жогору экен да. Аң сезим, Кудайымга шүгүр, аң сезим жагынан аябай жакшы. Акыл ой жүгүртүүсү сиз айткандай аябай жакшы балдарымда. Ар биринин өзүнүн ою, өзүнүн кыялы бар. Жашоого болгон аракеттери аябай күчтүү. Кудайдан көп нерсе суранам. Деге жакшы болуп басып келат, мындай болуп калдык деп. Башка балдардай жакшы боло берсек болбой эле деп Кудайдан суранам. Ден соолук бер, жакшы болуп кетейлик деп. Бул кичинекей балаңыздын азыр ден соолугу кандай? Кичинекей балам азыр жакшы, ден соолугу жакшы. Мындай көрүп турасыздар, жакшы болса. Кичинекей кыздарыңыз жашында ушундай болгонбу? Жашында ушундай болгон. Кыздарым ушундай болгон. Мындай чоң кызым, бирок басканда эле ушундай кичине биринчиде, бирок унчалык эмес болчу. Тез басчу эле. Мына кичине мындай бар эле, мына чоң кызым да гана. Калганда жашынакай эле болду эле. Кыргызда сөз бар го. Эч бир ата эне ботом деп, балам деп сыздабасын дейт. Мына ансыңарындай эч бир ата эненин көз жашы балдарым деп акпаса экен дейт элек да. Бейшене таманасына дейт. Бирок ушунча баланы мен жогоруда айткандагыдай мындай кайдыгер карап таштап койбостон азыркы күнгө чейин кыялдарын аткарып, орундатып, колунан келишинче карап аткан атасынан жана апасынан Алла ыраазы болсун. Ушундай айта турган сөзүмдү да жоготуп койдум. Анткени азыр көрүп турасыздар кандай гана оор үй бүлө. Силерге албетте мен терең кайрылам. Эжеке балдарыңызга Аллах таалам сөзсүз шифасын берет. Мына биздин фондубуздун атынан аз болсо дагы ушул дары-дармегине жаратып коесуздар. Анан буйруса ар бир көрарман ушул Индияда өтүүчү операциясына сөзсүз кайдыгер карабастан жардам берет деген үмүттөбүз. Анткени биздин көрармандарыбыз 2-3 жылда 55 бейтаптын ден соолугун сактап калышкан, себепкер болушкан. Ошондуктан мен эл журтум жалпы кыргызстандыктарга ишенип, сиздерге ишенип ушул бир туугандарыбызды сиздер менен бөлүшүп турабыз. Жалпы мекендештер, жалпы кыргызстандыктар ушул видеону мен жогоруда айткандагыдай эле башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Колдон келишинче колдоп бериңиздер. Көптү көрсөгөл болот. Көптөшүп
Мен жогоруда айттым го, булардын каражаты буга чейин 7 канал телевидениялары алып чыккан, каражаттары бир топ чогулуп калды. Ал жактагы германский фонд буларга жардамын берем деп турат. Азыркы учурда ушундай айтканда каражаттарынын жарымы чечилгендей болуп турабы азыр? Германский фонд жардам бергенде. Чечилгендей болуп турат. Кудайга шүгүр, германский фонд ушу жардамын беребиз деп берип атат. Жарым жагы чечилип турат азыркы учурда. Мына ошол калган, жетпей аткан каражаттарына сиздерге терең кайрылабыз. Бул 4 бир тууганыбыздын бардыгын башта биз алгач мен бул жерге келе электе эле сүйлөшкөнбүз, биринчи бирөөнү алып барып көрөлү деп. Азыр ушул 4-өөнү тең ал жака анализдерин көргөзүп, 4-өөнү тең бир бара болгончо бир операция жасатып келсек деген ушундай чоң ниет бар. Мен жогоруда айттым, Индияда мыкты больница, мыкты дарыгерлерге булардын анализдери көргөзүлгөн. Бизден ал жактагы кызматкерлерибиз азыркы учурда иш алып барып атат. Эң негизгиси ошол германский фонддун жардамы да болуп калса аябай жакшы болот. Ошондуктан мен сиздерге терең кайрылам. Ушу Аллах Таала сүйгөн пендесине сыноо берет деген ишендим да. Анткени момундай мотурайган кичинекей ширин, эч бир күнөөсү жок кыздарга ушундай бир сыноо берип турат. Бирок ушунун баардыгын сабыр кылып көтөрүп келаткан сиздер экенсиздер да, үй бүлөңүз менен. Бул сыноонун сөзсүз шифасы болот. Бул сыноонун сөзсүз бандай дарттын дабасы болот дейт го, оорунун шифасы болот. Кыжалат болбоңуз, түшүнүп турабыз, бирок бул күндөрдө артта кала турган күн келет эжге. Негизгиси үмүттү үзбөй жакшы дуа кылып туруңуз деп мен сиздерге айтар элем. Анан ар бир көрүүчүгө бир кайрылууңузду айтып, анан жардам бере турган бир туугандарыбыз кантип адрести жана телефон номерлериңизди, анан эң негизгиси Сбербанк, ошол М-банк, ушул эжебиздин өздөрүнө ачылган счеттор ушул экран алдына коюлат. Ушул видеого коюлган счетко эч кандай күмөнсүз салсаңыздар болот туугандар. Ким деп чыгаарын бардын азыр эжекебиз телефон номерлерине чейин, адресине чейин айтып берсе. Мен ушул жардам берүү карталарын айта келсем, мен өзүм телефон номерим М-банкка уланган 705 менен 730 740. Бул М-банк. Аналда эл картым бар, Кыргызстан банк немесе эл карт. Мен М-банктан атым Рахнамо Саркарова деп чыгат, Камиловна деп. Мен өзүм аты жөнүм ачылган карта. Россияда Сбербанк картабыз, Асия Сагынбаева Асия деп ушунун атынан чыгат. Ал менин сиңдим болот. Адреси биз Жалал область, Нокен район, Алма айылы, Шайдан айыл өкмөтү, Болдо Жалил көчөсү, 22-үй. 22-үй үйдө жашайбыз. Мына ушул даректерге, ушул счетторго колуңуздардан келишинче эч кандай күмөнсүз которо берсеңиздер болот. Мен дагы бир терең кайрылам. Биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун ар бир кайрылуусуна сиздер жооп кылып жардам берип келгенсиздер. Канчалаган ар бир алып чыккан бейтаптарыбыздын ден соолугун сактап келгенсиздер. Өмүрлөрүнө себепкер болуп келгенсиздер. Биз кайрадан сиздерге ишенип, мына ушул бир туугандарыбыздын ден соолуктарына себепкер болуп калсак деп сиздер менен бөлүшүп турабыз. Урматтуу бир туугандар, жашоо шартын, турмуш шартын бардыгын көрдүңүздөр. Жүрөктү сыздата турган. Экран артында көргөн башка, нол жерге келип көргөн таптакыр башка экен туугандар. Мага кайрылганда видеодон көргөнүмдө аябай бир башкача сезимдер болду. Азыр бул кичинекей бөбөктөрдүн астынан келип көргөнүмдө ушундай бир айтканда айтаарга сөзүмдү таппай калдым. Ошондуктан достор, жалпы мекендештер, көптү көрсөгөр болот. Садака жакшы билесиздер, эч кандай байлык чөнтөктү кемитпейт, тескерисинче садака балелерден сактайт. Мына ушул бир туугандарыбыздын ден соолугуна себепкер болуп калайлы деп терең кайрылатам. Биз январь айынын аягында, болбосо февраль айында кайрадан ушул Индияга сапар алабыз. Иншалла ушул каражаттарыбыз дайындалып калган болсо, ушул бир туугандарыбыздарды кошо ала барат элек. Ошондуктан тездик менен аракет кылып, ушул иштин аягына
ушул бир туугандарыбыздын ден соолугуна жана ушул кичинекей отурайган бөбөктөрдүн, кыздардын, Кыргызстаныбыздын келечектеринин бир баягындай ниеттерин орундатууга себепкер болойлу деп мен сиздерге терең кайрылат элем. Айтып атышпайбы? Мектепке окуучулар, классташтары бара электе барып отуруп алып, кайра үйгө кайткан учурлар дагы болот эле деп атат. Ошон үчүн бул кичинекей бир туугандарыбызга кайдыгер карабайлы дейт элем. Буга чейин жардам сурагандан, элге чыккандан уялап элеңер? Сүйлөйбүз, чыкпайбыз, ютубка классташтарым, эжекелерим бардыгы көрөт, уялабыз деп нерсени алчу элек. Барган сайын орлошуп, баягы Индияга барып, жакшы болуп келген кыздарды көрүп, мен дагы жакшы болуп кетем деп ниет кылып, абам чыгарды. Макул болдук. Үйдө отура берсек, ютубка чыкпай, эме кыла берсек, бизге бирөө жардам бербейт да. Бекерле жашым өтүп кетти, чоңоюп кеттим. 16-га чыктым жакында. Жалпы көрүүчүлөргө эмне деп кайрылаар элең? Урматтуу кыргыз элим, мага жана бир туугандарыма жардам берип коюңуздар. Мен дагы башка балдардай мектепке өзүм басып барып келгенди каалайм. Ушул ата-энем дагы бизди деп көп кыйналышты. Жакшы болуп калсак, ата-энебизге дагы жакшы болот эле. Жардам берип койгула, мага, эжеме, сиңдиме, акеме жардам берип койсоңуздар дейм. Ушул менин чоң кызым Бибинур жакында 16 жашка толду. Ушу омурткасы мынантип кыйшыйып калды. Барган сайын ошо кыйналып, кызым жакшы баса албай, бул оорусу белине дагы күч келтат. Ошондуктан жакшы тура албайт, баса албайт, аябай кыйналып атат. Ушу 2 жылдан бери ушундай болуп калды. Буга чейин мындай жок эле омурткасы, мындай эч кандай мындай эмес жок эле. Булса бутка дагы күч келет экен. Жүрөгүнө дагы мындай оорулук келтирет экен да. Ушул эмеси, ушундан кызым туруп басканда дагы ушул кыйналып калат. Мындай аябай кыйынчылык менен турат. Көпкө басып кете албайт. Аябай кыйналып калат басканда. Мынаки кыздарым ар кандай сынактарга да катышып келет да. Мынан мектептен алган мактоо баракчылары бар. Бул чоң кызымкы ушундай грамоталарга жетишкен мектептен. Бул да ушул чоң кызымкы мектептен жылда окуум аяктаганда бул кызымкы кичинекей 3-үнчү. Анан бул кызым жакында ушул тогуз коргол боюнча мелдешке катышып, областтан 1-чи орунга чыкты. Область боюнча 1-чи орунду алып, ана республикага чыгып, ал жактан 2-чи орунду алып келдик. Мына грамотасы бар. Бул сүрөт боюнча, сүрөттү да аябай мыкты тартат. Сүрөттөн да класста эң алды окуучу болуп эсептелет, өзү кызым. Сүрөттөн, кол өнөрчүлүктөн аябай жакшы да. Ушундай токуганды жакшы билет. Тогуз корол оюнунан аябай шыктуу кыз да. Билим сапаттуу, билим жагынан жакшы кыздарым, аң сезими жакшы, ой жүгүртүүсү да аябай жакшы, кеңири. Şu жакында ошол Кудайым жол берсе, Индияга алып барайлы деген деп атабыз. Аны ушу каражат жагыбыз кичине жетишпей турат. Бизде 4 бала болгондуктан жетишүү кыйын болот экен. Аны ошого сиздерге кайрылуу жасап атабыз. Ушу өзүңөрдүн колуңуздан келген жардамыңыздарды берип койсоңуздар, биз да ошол канча эрте болсо бизге да ошончо жакшы болот эле. Ошол кыздарыман
келечекте ден соолугу үчүн дагы